Assalamu alaikum qadrman Qirg'iz elim. Bugun biz Qirg'iz Respublikasының еңбек сіңірген артисти, актриса Irchi Samara Karimovanың туған күніндеміз. Туған күні қандай болады? Кимдер келеді? Қандай белек алады? Қандай қызықтар болады? Алдыңғы бізден қысқаша репортаждан көресіздер. Жүргелі кеттік. Бүгін 18 жашыңызбен чын-жүректен құттықтаймыз. Ең бірінші сұрау. Ең бірінші сіздердің құттықтады. Самара туған күні менен деп телефондан, WhatsApp'тан, Instagram'дан ким құттықтады? Бұл жыл негізі Ошқа эле кайра кетмекпиз. Кече 9-на билет алганбыз да, анан 00-до кичинекей балам Алихан видеозвонок кылып WhatsApp'тан чогултушсам эле анан апа туган күнүңүз менен деп эле анан мени уктабады текшерип окшойт да. Үйдө эле болчумун. Кийинип, чечинип ушундай болчу анан өчүрсөм эле анан кайра сторис белгилеп Барсбек Таткайым Алихан үчөө балам үйдө видео тартышыптыр. Биринчи ошолор куттуктады. Балдарыңыз? Аябай жүрөгүм элжирип, башкача сезимдер болду, толкундап да алдым. Мындай эмоциялуу болуп кетип атам негизиненчи. Анан кийин аябай балдарым куттуктады, анан үйдөгү мобилограф кызым Нурзат, Айганыш болуп, булар эмесин көтөрүп келип калды. Торт менен светтерди күйгүзүп туган күнүң менен деп. Анан ушинтип апамдар бар болчу, ошолор куттуктап, анан бүт эле Instagram азыр эми алысты жакын кылган Instagram болуп калды го, ошондуктан бүт жактан Кыргызстанда болобу, же Кыргызстандан сырткары болобу, көрөрмандарым, досторум, жакындарым куттуктап, сонун сөздөрүн аябаган менин көрөрмандарым, жакындарым, досторума ыраазычылык билдирем. Сиздин 30 жашыңызда мен Ошко барып көп болгонмун. Ооба. Анан аябай көп кээде Бишкекте, кээде Ошто бересиз. Негизи туулган күнүңүз канча күнгө узарып кетет? Негизинен кандай десем, бир айгабы, 20 күнгө? Жок, сиз ошол 30 жашымда Ошко баргансыз, сонун чоң кылып белгилегем. Андан кийин туулган күнүм жалаң орозого, ыйык айга туш келип, арапа ошолорго туш келип калатты да. Анан кылган жокпуз, мындай мини эле үй бүлөдө эле куттуктап, аркы жылы болсо Оштогу чыгармачыл менен кесиптештерим эми уктайын деп жатып билбеген эмесмин. Тоже кечинде ушундай сюрприз кылып үйдө эле кичине белгилеп койгонбуз 12ден кийин. Анан ошо бул жыл деле план жок болчу. Бул жакта ошол досторум Алина, Назира, жок эч нерсени билбейбиз, туулган күнүңдү кылабыз, 3-4 жылдан бери туулган күн кылбайбыз деп эле анан ошентип эле башталып кетип, туулган күн болуп кетти да. Анан ошо досторума рахмат. Өздөрү эле уюштурушуп, ушундай кылып эле мага сюрприз да кылып жиберишти. Ошо баарына шүгүр. Эми Ошко барып деле белгилесем, Оштогуларды таанып калат го. Демек жылдагыдай эле эки жакта тең болот. Эки жакта кылып коем го. Мынакей жездеме кайрылсак, ар бир туулган күндө жездем өзгөчө бир оригиналдуу белектерди берет да. Муну баары элдин баары билет. Ооба. Эми бүгүн кандай белек алам деп күтүп атасыз? Бүгүн негизинен жогоруда айттым, белектин чоң кичинеси болбойт, ар бирин чын жүрөктөн алам. Бирок жолдошумдан чоң белек күтөм. Сиз деле билбейсизби? Жок, билбейм. Бирок мына колумдагы саатты кече ошо умрага барганда ошактан алып келиптир. Алдын ала эле алып келиптир. Негизинен чын жүрөктөн депчи. Анан билбейм, мен белек бербейби. Үйдө серьезно эле болуп жүрөт. Азыр көрөбүз да деп эле билбейм. Бирок аябай мага караганда ал киши романтик, ар бир майрамдарда, туулган күндөрүмдү өзгөчө куттуктайт, өзгөчө сюрприздерди кылат, мындай көңүлүмдү алып турат да. Жездем менен баш кошуп жашагыңызга канча болду? Кудайым буюрса, Барсбегим 13кө чыгып атат, 14 жыл болду. Демек кийинки жылы Кудай буюрса 15 жыл. 15 жылдык чоң бир Кыргыз элине той. Дагы той бар. Буюрса. Анан мен жана келип атып, гүл алсамбы, не кылсам экен деп анан бүгүн жеңеме гүлдөр асмандан эле келет. Мен андан көрө гүлдүн акчасын тиги эмпактан которуп коюп чечтим. Ооба, же эдин салып коюм. Боло берет. Рахмат, рахмат. Арбаңыздар, урматтуу меймандар, кадыр бар конуктор. Келиңиздер, эми урматтуу меймандар, көп узатпастан эле бүгүнкү туулган күн ээсин баардыгыбыз эмгегин билебиз, агабыз менен жеңебизден бүгүнкү жакшылыкта жакын санаалаштарын чакырып отурат. Эми Самара айым өзү кандай керемет талант ээси, ырчы, актриса, блогерин билебиз, бирок бизден Самара айым жөнүндө жада калса искусственный интеллект дагы ыр чыгарттыр. Андыктан сиздердин дүркүрөң кол чабыңыздар менен бүгүнкү туулган күн ээси Самара Каримованы сүйүктүү принц менен Асан агабыз менен майрамдык дастарханга чакыралы. Пусть музыка звучит красиво, гармония танцует страсть, Самара, ты у нас как дива, талант сияет как алмаз.
урматтуу меймандар, жүрөккө жакын саналаштар, эң баалуу жашооңуздардагы убактыңыздарды бөлүп, бүгүнкү жакшылыкка келген ар бириңиздерге ыраазычылык айтабыз. Келиңиздер. Ал эми ырдаган мырза ким десеңиздер, манакей Асан агабыз өзү ырдап берди. Болчалар болсучу. Рахмат. Албетте, тарсеткенин бардыгы тамаша, урматтуу меймандар, келиңиздер. Аны эмесе сөз кезеген бүгүнкү күндө Жайылтып ак дасторконун сүйүктүү жубайынын туулган күндө жакын саналаштарын чакырып отурган Асан агабызда микрофон болсун. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Самаран туулган күнү болуп калыптыр. Мен өтө бактылуумун. Ушул бүгүн 10 апрель күн өтө менин үчүн, биздин үй бүлө үчүн, биздин бир туугандар үчүн өтө жакшы күн. 10 апрелде туулган күн ар дайым болот деген оюбуз бар, тилегибиз бар. Кудай кааласа дагы 50 жыл келип берсеңиздер болот деген менин барымда. Келип берсеңиздер болот деген. Амин. Тилегим бар. Эми мүмкүн болсо сизге дагы туулган күн ээси микрофон болсун. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы бүгүнкү жашынакай туулган күнгө келген менин сыйлуу асыл конокторум. Бүгүн негизинен 34кө чыгып жаратканга биринчи Алла Таалама ыраазычылык билдирем, андан кийин ата-энеме ыраазычылык билдирем. Алтындолгон апакем отурат. Дагы бир жолу бүгүн туулган күнүмө келгениңиздерге чоң рахмат. Мен ыраазымын. Рахмат. Азаматсыз. Азыр биз келген коноктордон Самара деген ат эмне маанини берет жана эмнени түшүндүрөт? Кысача сурап көрөлү. Негизи Самара деген бул заманбап, чыгармачыл, активдүү, олуттуу жана темпераменттүү деген түшүндүрөт экен. Азыр коноктордон кыскача сурап көрөлү. Самара деген жердин аты бар. Планета жок, Планета жок. Самара деген мен ошол жөнүндө ойломопмун. Интернеттен карап коюш керек, бирок Самара деген аттар көп негизи. Жакшат. Сизге жагат. Жагат. Колдан. Россиядағы Самара шаарын түшүндүрөт деп берсем. Дагы? Мен сыпаттап берейин. Орусча айтканда Антон Чеховдун айтканы бар. В человеке все должно быть прекрасно дейт да, и одежда, и лицо, и душа дейт. Анан Самарада и голос дагы бар, и муж дагы бар да. Бардыгы төп келишкен, төгөрөгү төп келген кыз дегенди түшүндүрөт. Мындай жалпак тил менен айтканда. Жалпак тил менен айтканда? Жалпак эмес тил менен айтканда эмне болуп калат? Мен Самара дегендечи мындай роза гүл бар го, кызылынча ошону элестетип берем да почему-то. Анан өзү дагы ошону мындай ассоциация го, роза гүл мененчи дайыма жаркырап, дайыма мындай гүл болуп турат го. Самара Каримова дегенде эле болду, роза гүлдүн элеси чыгып келет да мага артынанчы. Самаранын атын менимче Самара Токтакунованын атына мындай койсо керек деп ойлойм да, ошондой атактуу чыгаан айым болсун деп ойлойм. Бирок ошо мааниси. Анан маанисин жана сен айткандан кийин карадым. Карасам бул еврейлердин аты болот экен. Бул коргоочу деген маанини түшүндүрөт экен да. Россияда Самара шаарын түшүнөм десе. Самарканд. Эми чын эле биринчи Самара дегенде ошол Россиядагы Самара шаары келет. Анан Самара деген Кыргызстанда аттар деле аябай көп. Анан чечмеленишин чындыгында бүйткөн. Мен оюмча бул ошол дагы мусулмандардын аттары болуш керек деп ойлойм да. Самара деген эмнени түшүндүрөт деген суроонун жообун карап атышат азыр. Болду, карап бүттүңөрбү? Первая версия гласит, что Самара с тюркского языка обозначает река в степи или степная река, так как ар или тюркском означает река, а сам в переводе некоторых диалектов означает стель. Самара Каримова. Динара жигебиз, келиңиз. Саламатсыздар бардыктуу меймандар, кош келипсиздер. Ошол үй бүлөнүн бүгүнкү жакшылыгына. Самарочка бир өзгөчө кыз, кичинекейинен бери ушундай эмгекчил, талыкпаган, чарчабаган, ушу жаптяш болуп ушу көп нерсени кылып койдуң. Бала чака, үй бүлө күтүп, чыгармачылыкты күтүп, досторду күтүп, бүгүнкү кубанычтуу күнүң менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өмүрүң узун болсун, бактылуу бол, эч убакта ооруба. Ошол үй бүлөң менен түгөйүң менен бала чакаң менен бактылуу болуп Самара. Мен экөөңүздөрдү абдан сыйлайм. Ошол чыгармачыл жолдо талыкпай эмгектенип келе жаткан
жана кыргыз элибизге жакшы сонун ырларды арнап келе жаткан инсандарсыздар. Мен ойлойм, дагы чыгармаларыңыздар көп болот. Жана ошол үй бүлөнү дагы, чыгармачылыкты дагы бирдей алып кетип жаткан кандай татыктуу үй бүлөлөр деп айтсам болот да. Ошондуктан мен абдан кубанычтамын, бүгүнкү туулган күн сонун болуп атат. Мен кыргыздын кызымын. Ошол кыргыз рахмат жагабызга. Асан акабыздын эң сүйүктүү аяшкасы. Единственная русскоязычная у нас сегодня в гостях Юля Рудская. Ой, Чон Рахматманов, дорогая, с днем рождения тебя! Я Джаным Курбум, вообще я от всего сердца желаю тебе самое главное, крепкого здоровья. Ты невероятный трудоголик. Куда я пусть всегда вы будете жить в счастье, в любви, в взаимопонимании, поддержке. Уже столько много слов сказали, и про ТикТок, и что только не вспомнили, да, это правда. Поистине, это настоящая любовь. Чтобы настолько, да, проникнуться душой и сердцем супругой и ее творчеством, Асанака, вы прям молодец, да. Поэтому низкий вам поклон и долгих лет жизни, и счастья вам безграничного вместе. Дорогая моя, люблю тебя, с днем рождения. Вау. Асанака, орысша сөйлесесіз білмеймін, Ләззат алмайтын, да? Юлия айтат да, бардығы маған орысша сөйлегендерге ғана түсінемін, бір еле сіздің қырғызша сөзіңізге мен түсінемін. Жоқ, мен дағы армияға барғанмын, мектепте орыс тілін нөл болсын деп есіміз. Юлия, я тебе до жизни люблю. Сколько лет уже вы знакомы, да, с Асаной, говоришь, у вас ничего не было. Азыр баткендиктердің атынан Өктем ака сөйлейді. Баткендиктер бар ма залда? Ассалаумалейкум. Бүгінгі жақшылықтан көйлері, қонақтар. Мен көп дағы сөйлей алмаймын, орысша дағы сөйлей алмайтын. Туған күн құтты болсын, пұлын беріп қояйын болу. Азаматсыз баткендиктер қызға нұсқа сөйлеткен, да? Bunu acıyla. Endi qarаңыздар. Бүгін қанша алып келдің қосымша? Бартерге келгем негізі. Бартерге келсең тамада мен болып отам. Жоқ, қазір мен 3-ші бөлік алып. Тамаша. Так. Мана сындар қылалы. Честно, заработанный деньги 10 000 сом сізге, шөнтеке салып тұрыңыз. Қолыңыздағы, мен жаңа сізді көргендеріне гүл көтермей келіпсіз, ушыл ақша менен гүлдесте Самара Каримоваға сіздің атыңыздан болсын. Қолшалар болсын. Қанша екенін білмеймін. 8 000 ақша қолшалар болсын. Вау, какой красавчик. Прям, да, Бог видится. Красавчик. Чё, рахмат? Қосымша бердім, ура! Чоң рахмат. Айта кетсе бола бір нәрсе, чоң рахмат. Шынын айтқанда, Орозадан кейін той жоқ болып, ақша жоқ болып отқан анан. Бүгін қошыншам не қылсам деп, Талантакеден сұратқан беріп тұрмай олған. Ошан шығып қалды, да көбірек беріп қалдым. Анан кейін ошол бүгін 5 ап келейін отқам 7 жар бердім. Анан бұл жерде менің қолдаушыларыма рахмат. Қолдаушыларыма рахмат. Асан ака, сізге рахмат. Сіз ең дүниедегі жақсы адамсыз. Бар болыңыз. Мен абдан жақсы, всегда актуальныйсыз. Умраға барып келгенден бері кәдімгідей жақсынақай болып қалыпсыз. Самара,
мен сен таттуу дейм кедичи. Сулуулугуң четинде жок. Азыр кээ бирөөлөр ойлойт болуш керек, пакта коюп атат депчи. Пакта койгон адамга да коюш керек. Убактысында коюш керек да. Сулуулугуң четинде жок, сени сүйүп алган Асан байке, Асан ака. Мен таласка тийилип байке деп калдым да. А так менен баткенде. Сүйүүңүздөр өчпөсүн. Түбөлүктүү болсун. Ушул сүйүүдөн, махабаттан жаралган наристелердин жакшылыгын тең көрүңүздөр. Bir жаздыктан чачыңыздар агарып, тишиңиздер саргайып, 90-100гө чыкканда да ушундай чогуу элдерди жыйып, жакшы тойлорду берип жүрө бериңиздер. Чоң рахмат, бар болуңуз. Мен бул жакта Айпери Суранчиевага бергим келип атат. Азыр Кыргызстан эмес, Орто Азиядагы эң мыкты визажисттердин бири. Мен ушул чыгармачылыкка алгач кадам таштаганда ушул Айпери менин директорум, Айпери менин менеджерим болуп бир канча жыл аябай жакшы иштегенбиз. Айпери менен сыймыктанам. Айпери, сен өзүң сүйлөп койсоң. Чоң рахмат, бүтө сөз болуп кетти. Самариже, Асан ака, туулган күнүңүздөр кут болсун. Жогоруда дагы көптөгөн жакшы каалоо тилектер айтылды. Баарына кошулам. Куба кел, ушунчалык жөнөкөй семья. Куба мына өзү бакыйган президенттик администрацияда иштесе дагы ушунчалык жөнөкөй. Назира менин Асан байке, Асан мырза пызылдатпайт, мени Назира пызылдатат да. Бол депчи ошондон Куба сүйлөп койсун. Президентский администрация. Ошол жакта иштейт. Назиранын жолдошу. Садыр Жапаров бүгүн да көрөт да. Шашпай сүйлөңүз, Асан ака, Самара жыны. Бардык жакшы жүрөктөн чыккан каалоо тилектер кабыл болсун. Орозбек эл аралык дүйнөлүк келгиле чыккыла. Италияда окуп дүйнөлүк чоң конкурстарда гран-прини утуп жүргөн ошол Андреа Бочелли менен дуэт ырдаган менин замандашым, менин сыймагам жардашым бар болду. Лейлектик, Андреа Бочелли менен ырдаган. Андреа Бочеллинин бир гонорары 150 000 евро экен. Мунуку нормально, келе кой. Бир куплет, 6 минуттан. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dopo la tempesta, per l'aria fresca, pareggia la festa. Che bella cosa, una giornata, nato il sole. Чакырабыз барыңыздарды. Самара жеңе туған күніңіз менен. Рахмат, аябай сон болды. Кана. Басалтын түн ортосу ай жары. Балдардын урматтарын көрүшсүн, экөө жетелешип көп жашашсын, ден соолуктары бекен болсун. Рахмат. Эмнени каалайбыз десек, баары бар экен да. Эң негизгиси мына ушундай жакындардын арасында кадыр баракка ээ болуп, Кыргызстанда бир гана Москва, Өзбекстан, Казакстанга эмес, дүйнө жүзүнө таанытып, кыргыз маданиятын өркүндөтүп жүрө берсин. Бүгүн Самара айым 34-кө чыгып атса, мындан туура 34 жыл мурун 1991 жылы Алла Пугачеванын катарында Кыргызстандын дагы бир Самара деген комузчусу СССРдин эл артисти намына татыган. Андыктан Самара Токтакунова баштаган улуу жолду улап, сиз дагы бийик наамдарга жетип, Кудайым буйруса элге кызматыңызды өтөп жүрө бериңиз. Асан акебиз менен жүзгө чыгып, чогуу бактылуу каарылык каалайм. Ушул балдарынын, уул кыздарынын тоюнда дагы биз кызмат кылып, ушул жерде жакшылыгына ар дайым күбө болуп жүрө берели. Биринчиден чын ден соолук каалайбыз, үй бүлөлүк бакыт, балдар аман эсен чоңоюп, ушул Самара эжебиз менен Асан акебизди көкөлөткөн, чыган уул кыздардан болсун деп тилейбиз. Эң негизгиси бул жашоодо ошол ден соолук экен. Биз ден соолук тилегенибиз менен Кудайым канча жаш берет, канча өмүр берет, аны өзү билет. Ошол жашты татыктуу жашап өтсө, бул ушул жашоодогу эң чоң жеңиш болуш керек. Ошол татыктуу жашап өтүүнү эң негизгиси бактылуулукту каалайм.
ошо ден соолук болсун чыгармачылык ийгилик. Самара эжекебиздин үй бүлөсүнө дайым жакшылык каалайбыз. Ар дайым үй бүлөсү менен бар болсун, аман болсун. Эч убакта жамандык көрүшпөсүн. Кыргыз элине кызмат кылып, үй бүлөсү менен барчылыкта, жакшылыкта, токчулукта жүрүшүнө тилектешмин. Эми тач аткан суроону берип коеюн. Качан? Бул түшүндүм. Кудай кааласа быйыл деп план кылып атабыз. Эми баягы бул никеде эле ырыскы сыяктуу экен. Качан берилерин билбейт экенсиң. Кудайдын буйруган күнү деп турабыз. Чакырасың да барабыз да. Сөзсүз түрдө, Кудай буйруса. Ийгилик сиздерге да. Баарыңыздарга чоң рахмат. Туулган күнүңүз менен жаңа Асан аке. Ушундай куттуу кечте турабыз. Жакшылыгыңыздар жакшылык кабылдана берсин. Сүйүүңүздөр түбөлүктүү болсун. Чексиз бактылуулук каалайм. Бактылуу болуңуздар. Жеңе аке, бүгүнкү жакшылыктарыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Өмүрүңүз узун болсун, ушинтип бактылуу болуп жүрө бериңиздер. Ар бир жакшылыгыңыздарга, ушинтип чакырганыңыздарга Алла ыраазы болсун. Асан ака сиздин да умураңыз кабыл болсун. Кудай буйруса жыл сайын чогуу барганга да насип этсин Аллахым. Анан жеңе сизди урматтайм, сыйлайм. Ошол биринчи алгачкы концертте Ош шаарында 19 күн бою, андан кийин 22 күнгө чейин узаганда ошондо мен сиздердин концертиңиздерге катышып, анан таанышып калдык эле. Андан кийин дагы мен дагы бир канча концерттерди бердим. Аябай сонун жеңилдиктерди кылып берип Асан экебиз анда драмда иштейт эле. Жакшы күндөрүңүздөрдү, жакшылыктарыңыздарды аябай көрүп калганбыз. Андан кийин ошол Барысбек мени кумир тутуп Даниярды жакшы көрөм дегенден андан дагы жакын сезип калып сиздерге Кудай буйруса сөзсүз сиздердин уулуңуздарга сүйүнүп өкүлат болом Кудай буйруса. Ошол күнгө жетели. Чоң рахмат карооңуздар. Асан ажы. Негизи биз өзү эркектер баягы жубайлардын туулган күнүн өткөрөбүз деп, өзүбүздүкүндө элдер тоого чыгып кетет деп атпайсызбы? Ошого биринчи сизди куттуктайм туулган күнүңүз менен келаткан. Анан жеңе негизи бүгүн ушул жалпы элек таланттардын атынан сизди куттуктап, негизи сыймыктан олтурабыз. Сиз менен бир жерден болгонубузга Асан аке. Не ашты болуп кетти, мен ырдайын деп аттым эле. Өр менен калуу тилек айтайын деп. Кутман кеч баарыңыздарга. Жаңа бүгүнкү айтылган калуу тилектердин баары алып алынсын. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, үй-бүлөңүздөр менен аке менен бактылуу болуп, өмүр жашыңыздар узун болуп, бала бакканыңыздардын жакшылыгына төрүнө жүрүңүздөр. Чоң рахмат. Жаман көрбөсөңүздөр бир сөз Үмүтай досум сүйлөбөсө болбойт, Үмүтай досум деп сүйлөп кой. Арбаңыздар агайын, жеңилди жерден алган, орду колдон алган мыкты досум. Ушундай ачуусу аз, таттуусу мол болгон, шаттуусу аз, кайгысы көп болгон турмушта жакшылардын жетегинде жүрө бер. Чеховдун айткан сөзү бар: в человеке все должно быть прекрасно дейт. И душа, и лицо, и одежда, и характер дейт. Ушул асыл сапаттардын бардыгы сенде бар болгону Асан акебиз менен жүрөктөрүңүздөр бир ыргакта, бир убакта калып жүрө берсин. Бар бол досум, менин бир тууган досум, азиз досум келди. Манастан баштап окуп экөөбүз көп чогуу жүргөнбүз досум, бар бол. Эми жинелип баштайын дедим деле эмне? Досум. Аман бол Самара, Асан аке чындыгында сонун билесиздер, сыйым чексиз. Сени менен группалашып окуп жүргөндөн бери Самара жана Мисс университетке катышып, мен аркасында күйөрман болуп кыйкырып, ал күндөр эсимде. Мына бүгүнкү ийгиликтерге акырындан жетип атканыбыз бул чоң эмгектин артында жетип атабыз. Бар бол, аман бол. Асан аке, бар болуңуз сиз. Рахмат. Эч качан оорубаңыз. Сиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Самара сөз бере албай калды, кээ бирге мен жетип
айта албай калдым. Бүгүн эми Самаранын иш чарасы экен. Мен микрофон талассам Самара менен ведущий иним капа болот. Ошол үчүн мен жөн туруп бердим дегенде. Бардыгыңыздардын жакшылыктарыңыздарда бирге бололу. Чоң рахмат, мен дагы жолдошумдун сөзүнө кошулам. Ошо киши не десе бардыгына кошулам, бардык сөзү туура. Дагы бир жолу кош келипсиздер, баарыңыздарды жакшы көрөбүз, сыйлайбыз, урматтайбыз, баарын эле бардыгыңыздардын атын атаса куттуу сүйүнөт деп айтып кетти. Ошо туулган күнүм бул жакта себептүү болуп, ошо Назира, Алина досум ушул биякта кылалы деп ушундай сонун кеч болду. Өзүмчө эле кечээ түнкү саат 12ден баштап учуп жүрөм. Ар бир Аллахым канча жаш берсе баарына ыраазымын. Ар бир жаш өзүнчө керемет болот экен. 34 жашымда ушул жолдошум айтты кечээ ушул балдарым куттуктап, балдарым чоңоюп калыптыр көрсө, өзгөчө бир сезимдер болду. Кудай кааласа биздин жакшылыктар эми башталат деп ойлойм. Кыз чыгарып, келин алып, сиздердин дагы ушундай жакшылыктарыңыздарда биз да кызматта кылалы. Рахмат. Анан бир тууган эжем отурат, Улжан эжем. Улжан эжем жылкыны негизи туулган күндө сойбойбуз деп ойлогонбуз. Анан Асаке экөө сүйлөшүп эле эми сиңдиме ушундай эмелер келип атса, конокторуң келип атса кой деп туруп жылкыны күйөө баласы экөө аңтарышып конокторуна ооз тийгизели деп бир туугандарым баарына сыймыктанам. Улжан эже, чоң рахмат. Негизинен мен дагы Асан мырза дагы көп сүйлөйбүз, бирок көп сүйлөгөн эмес, бул чын жүрөктөн чыккан сөздөр деп ойлойм да. Ошо да бир жолу чоң рахмат. Командаңыздарга ушул жерде ким кызмат кылса, бардыгына, Назирага чоң рахмат айтам. Мана студиядагы Алмаз байкелерден кылдырбай мени чакырып койгонуңарга чоң рахмат. Бүгүнкү кечеңиздерди мага аралаган. Андыктан келиңиздер эми берилген бата тилектерди жараткан Аллам кабыл кылсын деп, омин деп алакандарды жай берели. Асан акем, өзүңүз бата менен жыйынтыктап коюңуз. Омин. Мен жакшылыктар болсун, ушул бүгүн бизге кандай тилектерди айткан болсоңуздар, ошол тилектериңиз кабыл болсун. Сиздер бүгүн бизге кандай жакшылыктар кылып келген болсоңуздар, Алла Тааладан миллион эсе болуп ошо жакшылыктарыбыз кайтсын. Ар бирибизди Алла Таала колдосун. Дайым сиздердин да жакшылыктарыңыздарда биз катышканга Алла Таала насип кылсын. Амин. Аллаху акбар. Оң колду көтөрөбүз, сол колду көтөрөбүз. Той жактагы чапкыз. Чал какао кеткендер кете берет. Раз, два, три и азаматтар бат-баттан сүйлөп кетип калбай кошумчанын директерине бериңиз.